Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын улантабыз. Силер менен кайрадан Бактыгүл Султанбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кичинекей ашпозчу. Биз сабакта жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз, текстти өздөштүрөбүз, суроолорго толук жооп берүүгө көнүгөбүз. Алгач жаңы сөздөргө көңүл бургула, менин артыман кайталагыла. Арчийт, туурайт, эркелетет, түйөт, бактылуу бол, сыйпады, чай куйду. Арчийт. Эжем картөшкө арчийт. Туурайт. Апам ашкабак туурайт. Эркелетет. Апам мени кичинекейим деп эркелетет. Түйөт. Эжем самсы түйөт. Сыйпады. Байкем нанга май сыйпады. Чай куйду. Апам баарыбызга чай куйду. Бактылуу бол. Апам мага бактылуу бол кызым деди. Балдар кана сүрөткө көңүл бургула. Бул жерде Вера менен Аня деген кыздар сүрөткө тартылган. 4 суроого жооп беребиз. Бул кайсы бөлмө? Туура балдар, бул ашкана. Булар кимдер? Булар Аня жана Вера. Вера эмне кылып жатат? Вера чай куюп жатат. Аня эмне кылып жатат? Аня печенье менен чай ичип жатат. Экинчи көнүгүү. Сөздөрдү туура туташтыр. Балдар, эгерде биз сөздөрдү туура туташтырсак, сөз айкашы чыгат. Биринчи мамычада нан, эт, картөшкө, пияз, капуста, манты, май, сабиз, тооктун этин деген сөздөр берилген. Экинчи мамычада балдар кыймыл аракетти билдирген сөздөр берилип жатат. Арчыйбыз, туурайбыз, сыйпайбыз жана түйөбүз. Биз эмнелерди арчыйбыз, эмнелерди туурайбыз, эмнелерди сыйпайбыз, эмнелерди түйөбүз деген суроого жооп табат экенбиз. Баштадык. Нан туурайбыз. Эт туурайбыз. Картөшкө арчыйбыз. Пияз арчыйбыз. Демек картөшкө, пиязды арчыйбыз десек дагы, туурайбыз десек дагы туура болот. Капуста туурайбыз. Манты түйөбүз. Май сыйпайбыз. Сабиз арчыйбыз жана туурайбыз. Тооктун этин туурайбыз. Азаматсыңар балдар. Кийинки тапшырмага өтөлүк. Кичинекей ашпозчу. Бул жерде Султан өзүнүн иниси жана үй бүлөсү жөнүндө аңгемелеп берет. Иним апама жардам бергенди жакшы көрөт. Ал картөшкө арчып, сабиз туурайт. Апам аны кичинекей ашпозчу деп эркелетет. Энем баарыбызды чайга чакырат. Анын сүйгөн тамагы манты.
кичинекей колдору менен бизге жардам берет. Биз ага рахмат айтып, бактылуу бол дейбиз. Балдар, ашпузчу деген сөздү биз 1-класстан өткөнбүз. Повар, поваренок. Кана дагы бир жолу текстти окугула өз алдыңарча. Андан соң тапшырмаларды аткаралык. Суроолорго жооп беребиз. Султандын иниси кимге жардам берет? Султандын иниси апасына жардам берет. Ал эмне кылат? Ал картошка арчып, сабиз туурайт. Апасы аны кантип эркелетет? Апасы аны кичинекей ашпозчу деп эркелетет. Анын сүйгөн тамагы кайсы? Анын сүйгөн тамагы манты. А сенин сүйгөн тамагың кайсы? Кана, балдар, жооп берип көргүлөчү. Мисалы, менин сүйгөн тамагым 5 бармак. Менин жообума таянып, сүйгөн тамагыңар жөнүндө айтып бергиле. Сен апаңа кандай жардам бересиң? Мен пияз, сабиз, картошка арчыйм. Келгиле балдар, сабакты жыйынтыктап алалык. Мен эмнени билдим? Жаңы сөздөрдү, текстти, суроолорго толук жооп берүүнү билдим. Үй иши, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерине жазып ал жана жатта. 4-көнүгү 69-бет. Каталарды таап, туура жообун жаз. Үлгүгө таянып иште. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.